Бишкек шаарында бир суткада өткөрмө уруксат кагаздарын алууну каалагандардын саны 10 миңден ашты. Өткөн сутка ичинде өткөрмө кагазын алуу үчүн Бишкек шаарынын комендатурасына 10 миң электрондук арыз келип түштү. Алардын ичинен 413 жактырылды, калгандары каралып жатат. Бул тууралуу Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев кабарлады. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын комендатурасы жалпысынан тамак аш азыктарын жеткирүүчүлөргө 2860, медицина кызматкерлерине жана фармацевтикалык компанияларда иштегендерге 789, банк кызматкерлерине 280 өткөрмө кагаздарын берди. Маалымат Булак Супер KG. Эквадордо коронавирустан каза болгондордун жансыз денелерин көчү кыргытышууда. Эквадордо коронавирустан каза болгондорду жерге берүүгө тиешелүү кызмат жетишпей жатат. Чет элдик басмалардын маалыматына ылайык каза болгондордун жансыз денелери көчү кыргытылууда. Жергиликтүү тургундар каза болгондорду ташуучу атайын кызматтын кызматкерлери көчөдө жаткан жансыз денени бир нече күндөн кийин алып кетүүгө үлгүрүп жатышканын айтышкан. Эквадордогу чоң шаар делинген Гуакилдин жашоочулары көчөлөргө чыгып, атайын өрт коюп жатышат. Тургундар муну менен бийликтин көңүлүн бурдуруп, каза болгондордун жансыз денелери көчөдө бир нече күн бою жатканын, шаардагы оолукана толуп калгандыгын айтууну көздөшүүдө. Мүмкүнчүлүгү бар үй бүлө сөөктү табытка салып көчөгө чыгарып койсо, айрымдарында шарт жок. Мындан улам алар каза болгон адамдын жансыз денесин чүпүрөк менен жаап, корого көчөгө чыгарып коюшууда. Аталган өлкөдө вирусту жуктургандарды дарылоо дагы чоң маселе. Көпчүлүк бейтаптар ооруканага кезек күтүп турган жеринен жыгылып каза болуп калган учурлар катталууда. Учурда коронавирустан Эквадордо 3368 адам жабыркаса, 145 бейтап каза болду, айыккандар 65. Маалымат Булак Супер KG. Бразилиялык футболчу Неймар коронавируска каршы күрөшүү үчүн 880 миң евро бөлдү. Футбол боюнча Бразилиялык улуттук курамасынын жана Франциялык клубунун чабуучусу Неймар коронавируска каршы күрөшүү үчүн 880 миң евро которду. Бул тууралуу дүйнөлүк басмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, футболчунун которгон каражаты гуманитардык жардам катары ЮНИСЕФ уюмуна жана Бразилиядагы кайрымдуулук фондуна бөлүнүп берилген. Футболчу бул кайрымдуулук ишти жашыруун жасаган, бирок бразилиялык журналисттер анын жасаган ишин баалап жазып чыгышкан. Акыркы маалыматтар боюнча дүйнө жүзүндө 1 миллион 100 миң 283 адам коронавирус оорусун жуктуруп алды, 58 миң 929 адам бул оорудан каза болду. Маалымат Булак Супер KG. Токиодо жогорку окуу жайынын бүтүрүүчүлөрдүн ордун роботтор алмаштырды. Токиодо университеттердин бири коронавирус пандемиясынан улам жогорку окуу жайынын бүтүрүүчүлөрдүн салтанатын коопсуз өткөрүүнүн жолун тапты. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазып чыгышты. Анда салтанаттуу кечиде студенттерди роботтор алмаштырды. Токиодогу университеттердин бири коронавирус пандемиясынан улам бүтүрүү салтанатын жаңы форматта өткөрдү. Бүтүрүү кечесинде студенттерди роботтор алмаштырды. Колдонулган инновациялык роботторго дөңгөлөк 1,5 метрлик вертикалдуу конструкция жана анын жогорку бөлүгүндө дисплей орнотулган. Ректор бүтүрүүчүнүн атын атаганда анын жүзү экранда пайда болуп, робот документти колго алган деп айтылат маалыматта. Маалымат Булак Супер KG. Манас аэропорту ички иштер министрлигинин 38 кызматкерине айлык берүүнү токтотту. Ички иштер министрлиги Манас эл аралык аэропорту коомдук тартипти сактоо милдетин аткарган 38 милиция кызматкерин 1 апрелден тартып каржылоону токтотконун билдирди. Буга себеп катары аэропорт эсеп палатасынын сунушун келтирген. Аталган кызмат Манас эл аралык аэропортунун каржылык чарбалык иштерин текшерип чыгып, ички иштер министрлигинин аба транспорттук милициясын негизсиз каржылап жатканы тууралуу эскертүү берген. Ички иштер министрлиги болсо 38 кызматкер мекеменин кадрлар бөлүмүнүн карамагына алынганын жана аларга тиешелүү иш орундары сунушталары маалымдалды. Мыйзамга ылайык 2 ай ичинде мурдагы айлыктары сакталары айтылат маалыматта. Учурда Манас эл аралык аба майдаңында коомдук тартипти сактоо багытындагы милициянын ишмердүүлүгү токтотулбаганы маалым болду. Мамлекеттик бюджеттин эсебинен каржыланган кызматкерлер көрсөтүлгөн тартипте иштеп жатышат. Буга чейин Азаттык радиосунда атын атагысы келбеген милиция кызматкери Манас эл аралык аэропортундагы ишинен негизсиз кетирип жатышкандыгына арызданган. Маалымат Булак Азаттык.
Дагы 3 жаран коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Алардын бирөө аял, экөө эркек. Бүгүн 4-апрелде Бишкектеги Республикалык жугуштуу оорулар клиникалык ооруканасынан жана Аксай аймактык ооруканасынан 3 бейтап коронавирустан айыгып ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу республикалык штабтан маалымдашты. Ооруканадан чыгарылгандар 24-25 жаштагы 2 эркек жана 45 жаштагы аял. Бейтаптардын абалы канааттандырыларлык деп баланууда, кайрадан алынган ПЦР анализи коронавирустун жок экенин көрсөттү деп айтылат маалыматта. 4-апрелде саат 10:00 карата коронавирустан 144 жаран жабыркап жатканын айтылат. Учурда 9 бейтап айыгып стационардан чыгарылды, 1 жаран каза болду. Маалымат бак Супер KG. Коронавирус жаңы аныкталгандар менен байланышкан 194 киши табылды. COVID-19 вирусу жаңы аныкталган 14 кишинин 5 чет мамлекеттен келген. Учурда 14 киши менен байланышта болгон 194 киши табылып, изилдөө иши жүрүп жатат. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин ыкчам штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов маалымдады. Маалымат булак Азаттык. Өкмөт башчы коргонуу каражаттарынан турган гуманитардык жүк жүктөлгөн аскердик учак менен Ошко барды. Премьер-министр Мухамбет Калый Абылгазиев өздүк коргонуу каражаттарынан турган гуманитардык жүк жүктөлгөн аскердик учакта Ош областына иш сапар менен барды. Жумуш сапарынын алкагында өкмөт башчы Ош жана Жалал-Абад областарында болуп, санитардык карантиндик посттордун ишин текшерип, тамак-аш продуктылары жана күнүмдүк керектелүүчү товарлар сакталуучу кампаларды кыдырып, жазгы тала иштердин жүрүшү менен таанышмакчы. Маалымат бак Супер KG. Коронавирус жуккан 6 киши реанимацияда. Саламаттык сактоо министрлигинин ыкчам штабынын жетекчисинин орун басары Касымбек Мамбетов 4-апрелде өткөн маалымат жыйынында коронавирус илдетине чалдыккандардын ичинен 6 адам жандандыруу бөлүмүндө жатканын айтты. Алардын ичинен Оштогу 45 жаштагы эркектин абал оор болгондуктан жасалма дем алдыруу аппаратына кошулган, Ноокаттагы 59 жаштагы эркек, Оштогу 63 жана 60 жаштагы аял, Нарындагы 60 жаштагы аял оор абалда жатат. Жалал-Абадтагы 33 жаштагы эркектин саламаттыгы жакшыра баштады. Маалымат булак Азаттык. Бүгүн 4-апрелде Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстандын аймагында коронавирус жуктурулган дарыгердин саны 9га жеткенин кабарлады. Маалыматка караганда алардан 7 Жалал-Абад областында, бирөө Бишкек, дагы бирөө Ош шаарында эмгектенет. Тилекке каршы коронавирус жуктуруп алгандардын арасында медицина кызматкерлери да бар. Кечээ алар 8 болчу, бүгүн дагы бирөө кошулуп 9га жетти. Алардын баары коронавирус алып жүрүүчүлөр деп министрликтен кабарлашкан. Кыргызстанда 144 адам коронавирус жуктурган аныкталды. Анын ичинен 6 айыгып чыккан. Тилекке каршы вируска кабылган Ноокат районунун 61 жаштагы тургуну 2-апрелде көз жумду. Бул өлкө ичинде катталган алгачкы учур. Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарлары менен Сузак, Кара Суу, Ноокат райондорунда 25 марттан 15 апрелге чейин өзгөчө абал киргизилди. Бул аймактарда саат кечки 8ден таңкы 7ге чейин көчөгө чыгууга тыюу салынган. Күндүзү дагы ооруканага, дарыканага жана дүкөнгө гана барууга уруксат берилген. Маалымат бак Спутник KG. Трамп беткап жана медициналык каражаттарды экспорттоого тыюу салды. АКШ президенти Дональд Трамп коронавирус менен күрөштө керектүү медициналык каражаттарды жана дары-дармекти экспорттоого тыюу салды. Мен медициналык каражаттарды метайым, оюнчулар жана кызыл кулактар экспорт кылышына каршымын. Ошон үчүн өндүрүштү коргоо актына шайкеш келген токтомго кол койдум, деди Трамп. Токтомго ылайык америкалык өндүрүшчүлөргө респиратор, хирургиялык беткап, мээлей баштаган коргоочу каражаттарды экспорттоого тыюу салат. Трамп бул каражаттар Кошмо Штаттардын өзүнө керек экенин белгиледи. Маалымат булак Азаттык.